Кочкор районунун негизги ооруканасынан атайын кабар алуу керек. Ушуну бир баса белгилеп жазып коесузбу? Себеби бул ооруканада дарыгерлердин билим деңгээли менен жаш курагы дал келбей баратат. Кочкор районун билесиздер, бул өтө чоң район, биринчиден. Экинчи нерсе, ошол жерде туп больницадагы, инфекционный дагы, төрөтү дагы баары бир эле жерде. Буларды бөлүү, жаңы технологияларды колдонуп, ошолорду түшүнүп билген дарыгерлердин менен камсыз кылуу керек да. Ушуну бир көзөмөлгө алып эле койсоңуздар. Көзөмөлгө алып, ушул ооруканада кандай иштер жүрүп атат, жана кандай кылса болот. Ал жерде атайын адистер дагы түшүндүрүп берет. Эгер бул боюнча дагы тереңирээк маалымат десеңиз, кагаз жүзүндө да беребиз. Бул Кочкор району боюнча. Ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз. Экинчи, Жумгал районундагы Исабек Орозалиев атындагы Өрнөк деген орто мектеп бар. Бул Өрнөк мектеби райондон 45 километр алыстыкта жайгашкан. Азыркы заманда клубда балдар окуйт деген бул уят иш. Ушул Өрнөктө мектепте жалпы 31 мугалим эмгектенет. Бул клуб өзү 50-жылы ашар жолу менен салынган имарат экен. Бирок 21-жылдын сентябрында МЧСтин өкүлдөрү барып, бул клубду дагы жараксыз, ичине адам киргенге болбойт деген чечим чыгарыптыр. Бирок азыркы күндө мектеп жоктугуна байланыштуу балдар ортосундагы жанагы желимдер менен тозуп, бири-бирине сабак өтүүдө тоскоолдуктар көп болот экен. Кыскасы, клубда балдар билим алып атат. Суук. Үчүнчү маселе, Актала районунун жолун көзөмөлгө алып берсеңиздер, билесиздер, Актала районунун жолу канчадан бери каралбай калган. Баягыда келгенде 3 километрден киргиздик деди. 120 километр жол, эгер 3 километрден болсо 40 жылда салынат экен. Ушул маселени эске алып берсеңиздер, анан